Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ахматбек Келдибековго карата чыгарылган сот чечимдери жокко чыгарылды. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Жогорку сот Келдибековдун жаңы жагдайлар боюнча ишин кайра кароо тууралуу өтүнүчүн канааттандырган. Мындай чечимди чыгарууда прокурордун бул ишти кайра кароо үчүн райондук сотко жөнөтүү керектиги тууралуу берген корутундусу эске алынган. Жогорку соттун 18 августтагы чечими менен 1 май райондук сотунун 2015 жылдын 12 ноябрындагы Бишкек шаардык сотунун 2016 жылдын 11 мартындагы жана жогорку соттун 2016 жылдын 13 октябрындагы өкүмдөрү жокко чыгарылган. Эскерте кетсек, Келдибеков жогорку кеңештин Москвадагы атайын өкүлчүлүгүнүн ачылышына байланыштуу ачылган иш боюнча күнөөлүү деп табылып, ага 3 миллион сом айып салынган. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Жеңиш. Россиядагы таймашта кыргыз танкисттери биринчи, тажиктердики экинчи келди. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн танк экипаждарынын курамасы Россиянын Алабина аскер машыгуу полигонунда өткөн танк биатлону 2021 таймашынын жеңүүчүсү болду. Кыргызстандын командасы биатлондун экинчи дивизионунда күч сынашкан. Таймаштын финалында кыргыз аскерлери Тажикистан, Мьянма жана Түштүк Осетиянын командалары менен жарышып, биринчи орунду ээледи. Экинчи орунду Тажикистан, үчүнчү орунду Мьянма алды. Эстафета туру боюнча жарышта кыргыз танкисттери 24 бутанын ичинен 11-ине тийип, башка атаандаштарына караганда алдыга чыкты. Ал эми маарага 2 саат 16 мүнөт 51 секундада келди. Булак 7 ТВ чекиткейжи. Садыр Жапаров чакырганы менен Путин келбейт. Жапаров чакырганы менен Путин келбейт. Жакын арада өлкө башчы Садыр Жапаров Россия өлкөсүнүн президенти Владимир Путинди Кыргызстанга чакырганы менен азырынча келүүдөн баш тартып турат. Биринчи Кыргызстан өлкөсүнүн эли аябай жакырланып, кедейлиги өкүм сүрүп, кымбатчылык күч алып турганда Путиндин келиши ага аброй алып келбейт. Коррупцияга чырмалышып турган өлкө өзүнүн көйгөйүн өзү чечсин. Таризде карманып турганы ага оң келгендей. Биздин өлкөнүн экономикасынын акыбалын, ички маселелерин алардын эксперттери мурун эле талдап, ордуна коюп койгондой. Канчалык чоңдор мактанып шайлоонун алдында убадаларын бербесин, башкаларга Кыргызстан өлкөсү башкача баа берилип турганы анык. Башка өлкөлөрдүн биздин өлкө башчыларына ишенбөөчүлүгү дагы эле бардай. Булак модератор чекиткейжи. Марс Сариев. Президенттин кызматка киришкенде берген убадалары акырындап аткарылууда. Саясаттануучу Марс Сариев жакында эле президент Садыр Жапаровдун кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктоо сөзүндө алдыдагы 5 жылда бийлик ар бир кыргыз жаранына сапаттуу билим берип, татыктуу жашоо менен камсыздай тургандыгын айтты. Кыргызстандын эгемендик алгандан берки 30 жылдык мезгилин жыйынтыктап жатып, көптөгөн сыноолор, кризистер, трагедиялар жана башка болгонун, бирок биз алардын баарын жеңип чыга алганыбызды билдирди. Былтыр Кыргызстандын бюджетин жабуу үчүн 350 миллион АКШ доллары карыз алынган болсо, быйыл 1 тыйындагы карыз албоонун жолу табылганын баса белгиледи. Ошондой эле Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзүндө салыктын бир нече түрүн төлөөнүн ордуна салыктын бир түрү киргизилери айтылды. Бул салык салуу жол-жобосун абдан эле жеңилдетет. Эң негизгиси бийлик пенсия менен жөлөк пулдун көлөмүн көбөйтүп жатат. Бул багытта тиешелүү жарлыктар да чыкты. Президенттин сүйлөгөн сөзүндөгү көтөрүлгөн олуттуу маселелердин бири өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо болду. Мында аскердик техникаларды жана курал-жарактарды тезирээк толуктап, куралдуу күчтөрүбүздүн согуштук жөндөмдүүлүгүн арттыруу милдети турат. Ошондой эле мамлекет башчысы чакан жана орто бизнес үчүн мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн ставкалары төмөндөтүлөрүн да жарыялады. Бул эмне дегенди билдирет. Мисалы, 15 жумушчу орун түзгөн ишкер үчүн камсыздандыруу төгүмү 17%дан 4%га чейин төмөндөтүлөт. Жалпысынан алганда бул республика системалуу түрдө өнүгө баштагандыгынан кабар берет. Ал эми бюджетти толуктоо булактары табылып жаткандыгы, жакынкы мезгилдерде абал турукташып, пенсия менен жөлөк пулдар жогорулай тургандыгын тастыктайт.
Бул инфляциянын шартында абдан маанилүү. Менимче мындай аракеттер өлкө үчүн абдан маанилүү. Ошентип президенттин кызматка киришкенде берген убадалары акырындап аткарылууда. Эми тышта болуп жаткан окуялар Ооганстандагы турукташа элек абал. Борбор Азиядагы дестабилизация өз таасирин тийгизбесе эле, анда Кыргызстанды жакынкы 5 жылда элдин жашоо турмушун кыйла жогорулатууга жана экономикада секирек жасоого чындыгында эле реалдуу шансы бар. Индия менен Пакистандын жарандарына туристтик виза берүү убактылуу токтотулду. Тышкы иштер министрлиги бир катар мамлекеттин жарандарына туристтик виза берүү убактылуу токтотулганы боюнча түшүндүрмө берди. Министрликтен билдиришкендей, Пакистан, Индия жана башка өлкөлөрдүн жарандарынын Кыргызстанга келишин тартипке салуу максатында мамлекеттик органдар атайын алгоритм иштеп чыккан. Бул иштер тартип жана коопсуздук маселелерин эске алуу менен аткарылат. Алгоритмге ылайык чет элдик жаранды Кыргызстанда чакырган тараптын жоопкерчилиги каралган. Буга байланыштуу Кыргызстандын визасын алууга арыз калтыруу жол-жобосуна өзгөртүү киргизүү үчүн электрондук виза порталында техникалык иштер аткарылып жатат. Порталдагы туристтик виза алуу үчүн өз алдынча арыз калтыруу кызматы убактылуу токтотулган. Ишкердик визасын алуу шартында эле айрым мамлекеттин жарандарын кабыл алып жаткан уюмдун атынан чакыруу эрежеси киргизилген. Президент Жапаров Бириккен Араб Эмиратына барат. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухамбет Аль-Мазруи баштаган делегацияны кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчысы Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен эки тараптуу кызматташуунун бардык багыттары боюнча мамилелерди өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, ошондой эле ата мекендик экономиканын бардык секторлорунда инвестициялык долбоорлорду биргелешип иштеп чыгууга, ишке ашырууга кызыктар жана даяр экенин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров Кыргыз тарап Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Мухамбет бин Заид Аль-Наханжаны Кыргызстанга келишин чыдамсыздык менен күтүп жатканын кошумчалады. Мындан сырткары, президент жакын арада Абу-Дабиге расмий сапары менен барууну пландап жатат. Баткенде түштүк 2021 машыгуулары башталды. Баткен областында түштүк 2021 командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулары башталды. Бул тууралуу Коргоо министрлигине маалымдашты. Маалымат боюнча маневрларга 1,5 миңдей жаран жана 200дөн ашуун аскер катышууда. Машыгуулардын максаты республиканын айрым аймактарында аскердик абалдын жана өзгөчө абалдын киргизилишинин шартында аскердик мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерин, ошондой эле куралган аскердик бөлүктөрдү практикалык мобилизациялоо жана курч кырдаалда согуштук тапшырмаларды аткаруу болуп саналат. Аскердик машыгуулар Ош областында да өтүп 4-сентябрга чейин уланат. Орусия өзбек мигранттарын Казакстан аркылуу поезд менен ташууну пландоодо. Орусия курулуш иштери үчүн өзбек мигранттарын атайын поезд менен Казакстан аркылуу алдыртууну пландоодо. Бул тууралуу ТАСС Орусиянын транспорт министринин орун басары Никита Стасишинге шилтеме берүү менен билдирди. Биз Өзбекстан мигранттарын тандоо, аларды эмдөө, Орусияга жеткирүү маселелерин ойлонуштуруп жатабыз. Эң коопсуз жол Казакстан аркылуу поезд менен жеткирүү, деди Стасишин. Мигранттарды тандоо жыл соңуна чейин ишке ашаары айтылды. Орусия мигранттарды айыл чарба тармагына тартууну да пландап жатат. Март айынан бери мигранттар Орусияга учак менен гана бара алышат. Жумуш берүүчүлөр жол чыгымы көп болуп жатканына даттанышууда. Жумуш күчүнүн жетишсиздигинен Орусияда мөмө жемиштердин 20% жыйналбай калган. Май айында Тажикстан менен Өзбекстан мигранттарына киргизилген чектөөлөр алынган. Бирок бул натыйжа берген эмес. Себеби учакка билет баасынын кымбаттыгынан көптөгөн мигранттар Орусияга бара албай калышкан. Качкын Булатов. Атамбаев Кадыржан Батыровго телефон чалып 2-3 адамды өлтүрүп койсоңор эч нерсе болбойт, баштагыла деп айткан. Атамбаев Кадыржан Батыровго телефон чалып 2-3 адамды өлтүрүп койсоңор эч нерсе болбойт, баштагыла деп айткан, деди 3-сентябрда Назар Ньюс маалымат агенттигине укук коргоочу Качкын Булатов. Качкын агай, эмнегедир 2010 жылдагы июнь коогалаң үчүн Текебаевди жоопко тартыш керек деген маселе көтөргөндөр бар. Негизи каргашалуу ал окуя үчүн кимдер жоопкерчиликке тартылышы керек?
2010-жылдагы түштүк коогалаң үчүн Текебаевди жоопкерчиликке тартыш керек деген анча туура эмес. Анткени Текебаев ал мезгилде маанилүү постто турган эмес. Чынында 2010-жылдагы окуя үчүн жоопкерчиликти Атамбаев алышы керек. Себеби Атамбаев Кадыржан Батыровго телефон чалып, 2-3 адамды өлтүрүп койсоңор эч нерсе болбойт, баштагыла деп айтканы бар. Атамбаевдин телефон менен сүйлөшкөнү чындык, бул фейк маалымат эмес. Ошондой эле Эмилбек Каптагаев аппарат башчы болуп турганда Кадыржан Батыров эң көп Атамбаевга жолуккан деп айтып жатат. Ошондуктан июнь коогалаңынын башында Атамбаев турат деп түшүнсөк болот. Керек болсо Атамбаевди мына ушул маселе боюнча жоопко тартыш керек. Бийлик эмнеге кечеңдетип жатканына таң калып жатам. Чынында эч ак эле муну ордуна коюп жоопкерчиликке тартыш керек болчу. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.